Кызыл туудан жери 19 соток болгон ушул үй сатылат. Кызыл китеп, керек документтер колдо, түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Мектеп, бала бакча бар экен туугандар. Үй дагы жаңы салган, караңыздар. Террасаларынан бери салынып, фундаменттери бийик куюлган. Видеону жогото албайын десеңиздер, туугандар лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Кызыл тууда жайгашкан. Сиздер келүү үчүн туугандар Южный магистраль жана Барпалков көчөнүн кесишиндеги круговойдон батышты карай жүрөсүздөр. Күн туу, Токпай, андан кийин бул жерде келсеңиздер Кызыл туунун аркасынан киресиздер дагы. Бир аз бүгүн оңго бурулсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан. Дагы туугандар, бул жактан машина базар, балалардан менен мындайдан кирип келсеңиздер деле болот. Шаарды карай түз жүргөн автобус деле бар. Арканын көчөсү менен келесиздер дагы. Жыргал универмагтан оңго буруласыздар, келерсеңиздер, сол жакта туугандар Абдулазиз деген дүкөн. Ушул дүкөндүн оң жагындагы бул көчө менен кирсеңиздер, жанагы Абдулазиз дүкөнүнүн жанындагы көчө менен кирип туруп, бир аз жүргөндөн кийин катарда экинчи көчөнөн солго өйдө карай бурулсаңыздар, мечиттен кийинки эле мынакей үй, сатылуучу үй болуп калат. Могу жерде 5 метрлик кире бериш болот. Участок мына ушул жерден башталат дагы, участок ары карай баргандан кийин мындайдан чоңойот. Документ боюнча кызыл китеп мынакей колдо. Мынакей бул жерден участок кенен болуп чоңойот. Аянты туугандар 19 соток. Бул жерде төрүндө 140 квадрат метр болгон чоң жаңы салынган үй. Бул жагында 12ге 6 болгон мал сарай синевалы менен туугандар. Участоктун чек-арасы болсо мынакей могу жерге келип туруп чоңоюп, могу шифрдин түбүнөн өйдө карай кетет. Өйдө жатат, жалгыз бакты көрдүңүздөрбү? Ошонун ары жагына чейин жакын барып дагы көргөзөм. Бул жагы болсо тете кошунан мен болгон сетканы көрдүңүздөрбү? Сарайдын арты жагындагы. Ошол менен түз ары карай кетет. Азыр батыш чек-арасында көргөзөбүз. Электр энергиясы, суусу бар туугандар, отопление полный бар. Мектеп, бала бакча, бул жакта түз эле жүрсөңүздөр жакын эле аралыкта болуп калат. Мечит мынакей туугандар жанында 5 мал намаз деле мечитке кирип чыгып окусаңыздар деле болот. Больница алар деле бар экен туугандар. Үй боюнча айтсак 140 квадрат метр гипсоблок менен салынган, жаңы салынган үй. Мынакей террасалары, фундаменти деле бийик. Бул үйдөн сырткары бул жагында кенен дагы бош жери, бир кошумча курулуш кыласыздарбы, жер жемиш кыласыздарбы? Негизинен башка курулуш кылсаңыздар деле бош жери бар туугандар. Документ боюнча айттык, кызыл китеп, керектүү документтер бар, ээсинин колунда, алган киши алсаңыздар, сразу эле оформление. Террасасы болсо размери туугандар 5ке 3,5 экен. Сиздер террасадан кухняга да кирип кете аласыздар. Жана ошондой эле негизги эшик менен дагы кирип чыксаңыздар болот туугандар. Киргенде ушундай коридор узунлугу туугандар 9,5, турасы 2,15. Оң тарапта болсо кухнясы, ички тараптан раковиналар орнотулуп, суулары чыгарылган. Пластик терезелер, отоплениянын батареялары. Бул жактан террасага да кирип чыга аласыздар. Андан кийин бул жагында болсо катарынан 2 зал жайгашкан. Бул биринчи залыбыз, узун турасы 7,10го, 4,10, түндүк тараптан терезелер, отоплениянын батареялары мынакей. Андан кийин экинчи зал, узун турасы 6,10го, 4,10 туугандар. Мынакей шпаклевка болгон, электропроводдор полный тартылган. Баарын эле сапаттуу кылып өзүбүз үчүн салынган үй дейт туугандар. Азыр бир гана өзүңүздөр каалагандай обой же каалагандай краска кылып, каалагандай өзүңүздөр вкусуңуздар менен патологун бүтүрсөңүздөр эле үй толук түрдө бүткөн болот. Бул детскийдин размери 4 метрге 2,80. Бул жагында болсо спальный бөлмө. Бул 4кө 4 экен узун турасы туугандар. Бул жагынан терезеси, отоплениянын батареялары, полдор ламинатына чейин бул жактары бүтүп, на потолокторуна чейин бул жагы бүтүрүлүптүр. Анан могу жерде общий санузел туугандар 2,30га 2,30 ваннасы, бул жакта унитаз, сушилка, арестандоруна чейин полный орнотулган туугандар. Бул жакта мал сарай туугандар, узун турасы 12ге 6, ушундай ылай менен салынган, атайын салкын, анан кышында жылуу болсун деп өйдө жагында чөп басканга синевалы менен ички тарабын мынакей. Караңыздар. Үйдүн бул чыгыш түндүк тарабынан көрүнүшү, үйдүн чыгыш тарабында да мынакей кенен дагы ушунча бош жери. Дагы бир кошумча курулуш кыласыздар, башка кыласыздар, бул жагын деле кылсаңыздар болот. Сырткы жактан түрдө жайгашкан. Бул жакта отопленияның котелу, паровой отопление. Участоктун эң эле түштүк чегасына ушул жерден түз туугандар ары карай кетет экен. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Бул үйүбүздүн батыш тарабы туугандар мынакей. Үйдүн ички тарабынан да, сырткы тарабынан да суулар чыгарылган. Могу жерде жеңил конструкция менен салынган бир склад. Участоктун эң эле батыш чек-арасы туугандар мынакей. Могу бурчуга монда казык кагып баклажка сайып коюптур. Ошол жерден түз туугандар бул жагы ылдый жакка чейин, тетиги кошуна болгон сеткага чейин болуп калат. Үйдүн батыш тарабында да ушунча кенен бош жери. Баасы бул үйдүн туугандар $155,000 сурап атыптыр, дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0553
53 03 10 0553 53 03 10 лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.